Шарп өтө тез таралуучу малдын жугуштуу оорусу. Ача туяктуу малдын баардыгы ооруйт. Мал ооруганда оозу мурдуна, тилине жана эмчектерине жаралар чыгат. Убагында дарылабаса туяктары шишип, таптакыр түшүп калышы мүмкүн. Шарп менен ооруган малдын продуктивдүүлүгү төмөндөп, асыл тукумдуулук сапаты жоголот. Вирус тышкы чөйрөгө ооруган малдын шилекейи, сүтү, кыгы, заарасы аркылуу тарайт. Алган эмес транспорттук каттам жана аба аркылуу да жугат. Шарп менен ооруп айыккан мал вирусту 400 күнгө чейин жугуза алат. Эмделбеген таза мал жанына келчү болсо дароо ооруйт. 1 жашка чейинки жаш төлдүн 60-80% чыгымга учурайт. Шарптын вирусу кар алдында дагы көп убакытка жашай алат. Этти бышырган учурда вирус 100 градус температурада дароо өлөт. Шарптын алдын алуу үчүн курагы 3 айдан ашкан ача туяктуу малды жыл сайын сөзсүз эмдетүү керек. Сиздин үй бүлөңүздүн саламаттыгы өзүңүздүн колуңузда.